Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудай буйрса биз Актиет Абанат коомдук фонду мына азыр ушул жерге муктаждар комплекс салынат. Комплексти мен аркасынан азыр сиздерге атайын эфир алып баштадык. Ол сыртындагы бүт бардын азыр кумшубак шып алды. Аркасы менен бир капталын шыбап коюштур. Бул азыр кумшубак толугу менен бүткөн жок, кара шыбагы. Затыркасы бар еще. Бул затырка шыбалат. Азыр мынакей момундай биринчи слой шыбалып бүтүптүр. Ustalar ушунчалык катуу иштеп атат. Көрүп атасыздар. Эми бул жерде негизиде бул здание чоң да. Чоң, өтө чоң жерде курулуш болуп атат. Бир эмес 15 уста иштеп атат. Фундаментине дагы азыр сетка мыктарды алдырып, мына азыр сетка мыгы кагылгандан фундаменти дагы сокол чыгарылып шыбалат. Үстүн момунтип шыбалып атат, көрүп атасыздар. Кыскасын айтканда иш ушунчалык жакшы катуу кетип атат. Мекендештер, мына азыр көрүп атасыздар. Булдун комплекстен ушул жерден нары жагы 30 метр чыгат. Туурасы 20 метр. Бул П формада салынган. Мына көрүп атасыздар. Бул бир кабат, биринчи кабаттын мен аркасын көргөзүп берген аракет кылдым. Бул жердин аркасы летний кухня, жакшы билесиздер. Нары жагы болсо душ ваннасы бар. Мынакей алдынан караганда комплекс мына ушул. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер. Ордолуу Ош жеринде 2 күндүк жакшы ишибиз менен жакшы жемиштүү бүгүн кайтып келдик. Шашып эле келдик. Анткени бул жерде усталар көп, материал улам бандай заготовкалып ташып берип турбасаң, башкаларын карап берип турбасаң, бул жерде иш токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерден сыртка алыс жакка чыга албай атабыз. Ошко дагы курулуш куруп атабыз. Аны да жакшы билесиздер, кече Русландын үйүнө кирпичтерин, пайдубалдын фундаментин ичи засыпкасын, анын баарын сиздер менен бөлүштүк. Иш жакшы кетип атат. Эки жерде бүгүнкү күндө курулуш жүрүп атат. Элемандын үйүн дагы үстүн баштайбыз деген жакшы ниетибиз бар. Пайдубалдуу фундамент куюлган. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, 2 күн ошол Ошто жүрүп келсек, күндө бул жерде тура берсең, иштин улам жылынганы көзүңө мындай жакшы көрүнбөйт да, сиңип калат. Күндө эле бул жерде турсаң, 2 күн же 1 күн жумуш менен бир жакка чыгып келсең, сразу иштин алдыга жылганы кадимгидей билинет. Мына мен азыр 2 күн Ошто жүрүп келсем, алды, аркалары, боковойлору полный ушул кара шыбактары бүтүп калыптыр. Андан сырткары азыр алдын шыбагын кылып атышат. Мына сейсмопоезду көрдүңүздөр, мына куюп койду уже. Айнектин үстүнө перемичкалары менен бетон 4 катар ичине арматур кылып, жуулган шебен менен, момундай жуулган шебен менен, мыкты цемент менен мына азыр сейсмопоезддерин куюлуп атат. Тегиздигин көрүп атасыздарбы? Сонун, бардыгы сонун. Бунун үстүн куюп бүтөрү менен азыр үстүн жабууга да киришебиз. 2-чи кабатты мына үстүндө ушул усталар жабат. Красноярскте бир агабыз бүгүн мен менен байланышты. Тидикенин акчасын бүгүн мен жума күнү салам дедим эле, бүгүн мен салайын деп 160 000 сом акчасын салам деп алагабыз даяр турат. Эми жыгачы бар бул жердечи. Урматтуу бир туугандар, көрүп атасыздар. Ар бир иштерге баш багып атасыздар. Баарына кабар алып атасыздар. Бул жерде азыр жыгачы примерно мен рейкасы менен стропила таштамай баардыгы биригип бир 120 000 сомдук жыгач келсе керек деп ойлоп атам. Былтыр ушул жагына ошондой жыгач кеткен. Эгерде жыгачын алып берем деген инсандар болгон болсо, кайрылыңыздар. Сооптордун сонун жерлери ушул жерлер. Эми баардыгы бирдей, бирок үстүн чатыры жабылып тургандыгы, бул алдыда канча семья жашаган болсо, ошончо семьяны күндүн ысык суугунан, жаан чачындан, каардан сактап турган ошол чатыр баардыгы, билесиздер.
Мына ошондуктан үстүнө шашып калыңыздар. Кайдыгер карабастан кол сунуп калыңыздар. Биргеликте ушул ишти аягына чыгарып калайлы. Биз дагы колубуздан келишинче аракет кылып атабыз, шашып атабыз. Мына бүгүн июндун уже 5 болуп калды. Августтун жарымына бул жерди дайя кылып коюш керек. Мен августтун башына бул жерди бүтүрүп, уже августтун башында уже мебелдерге киришиш керек. Ичине толтура турган холодильник алышыбыз керек. Эгерде холодильник же болбосо сом телевизор же идиш аяк менен иштешкен бир туугандарыбыз болгон болсо, ал жагынан да жардам берсеңиздер болот. Ар бир үй бүлөгө бирден телевизор, бирден холодильник, анан бир канча бир үй бүлөдө бир 5-6 адам жашаса, ошо 5-6 адамга ылайыктуу идиш аягы. Килем паластары баарын алып беребиз деген Лукарам эжекебиз күтүп турат. Занавескаларда Кудай болсо занавескасын да кылып берем деген инсандар болгон болсо, ага да байланышсаңыздар болот. Размерлерин алып кетсеңиздер болот, азыртадан даярдай берсе болот. Кыскасы август ичи буну даярдап, август ичи же болбосо сентябрдан кеч калбастан тапшыралы деп катуу аракет кылып атабыз. Мына азыр дагы материал да келип калды. Дагы бир аркасын Мына ушундай урматтуу туугандар, азыр мына дагы да материал келди. Кыскасын айтканда, улам биринин артынан бири материалдар келип, бул жерде иш токтоосуз кетип баратат. Ушул жерде иштеп аткан 15 устаны ишсиз токтотуп койбойлу деп колдон келиши аракет кылып атабыз. Азыр дагы ушу бир бригада кошуш керек болуп атат. Азыр могул жерге кудук куюш керек болуп атат. Андан сырткары уже паровой отоплениясына да киришибиз керек болуп атат. Сантехник жумуштары бар. Кыскасын айтканда ишти алдыга жылдыра бериш керек болуп атат. Чындыгындачы, эгер кудук куя турган тааныштар болгон болсо, бир кабарлап айтып койсоңуздар жакшы болот. Былтыр бир агабыз кудукту мен акысыз бекер куюп берем деп жүрдү эле, телефон өчүп кетиптир, жок. Таппай атабыз. Азыр ушул биринчи очередде кудук куюш керек. Анан монолит куюлгандан кийин, экинчи кабаты монолит куюлгандан кийин лестницалары жасалыш керек. Могул жерге варатага бир агабыз 30 000 сом акчасын салган. Варатанын материалына 30 000 сом акчасын салган, ал варата уже жасалат. Варата бул жака уже чоң машина кирбей турган мал келип калганда уже варата коюлат. Могул жерге арка жасалыш керек. Кудай калса бул аркага дагы спонсорлор чыгып калат деген үмүт бар. Эми жумуш көп, баарын билесиздер. Бул жерде иш көп. Бардыгына биргеликте кайдыгер карабастан күчтүү бир жерге топтоп көптү көрсө көл болот дейт. Жалгыз аттан эч качан чаң чыкпайт. Жалгыз адам бул иштердин баардыгын кыла албайт. Мына сиздер менен биргеликте, сиздер менен ынтымакташып мына ушул иштерди жасалып атат. Мен ойлойм дагы да бириксек, дагы да ынтымакташсак, бул иштердин аягына чыгабыз буйрус, урматтуу мекемештер. Мына ушундай достор, туугандар, кыскасын айтканда иштерибиз сонун жүрүп атат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Алла Таалам ушундай иштерге бизди себепкер кылып, ушундай жоомарт инсандар менен муктаж инсандардын ортосунда бир көпүрө кылып койгонуна ушунчалык шүгүр кылабыз. Бул өзгөчө жумуш. Башкалардыкынан өзгөчө жумуш. Мисалы айтканда, эми бунун өзгөчөлүктөрүн жакшы билесиздер. Бул жерде айлык алабыз, зарплата алабыз, адамдын ыраазычылыгын алышыбыз керек. Же болбосо башка маселе менен иш болгон жок. Бул жерде бир гана Алла Тааланын ыраазычылыгын алышыбыз керек деген гана кызмат иш жүрүп атат. Ушундай достор, туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, колдон келишинче колдоп туруңуздар. Жок дегенде ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп туруңуздар. Жардам берүү үчүн номерлер экран алдына коюлат, реквизиттер, фондунун реквизиттери коюлат. Ошол жака жок дегенде бир кирпичтен болсо да салым кошуп койсоңуздар, көптү көрсөк болот, көпчүлүк менен көп ишти бүтүрсөк болот иншалла. Чындыгында баягындай жумуш бул жерде көп катуу иш жүрүп аткандыгынан адамда ушундай ар кандай ой болот экен. Ушундай азыр менин эң башкы оюм элечи, ушул комплексте ушул жерге муктаждарга, чыныгы муктаждарга аман эсен ийгиликтүү тапшырып алсак деген гана ниет. Элдин чын жүрөгүнүн жоомарттыгы менен өзүнүн могул пешене тери менен тапкан ырыскысынан бөлүшүп ушул жерге салып жардам берип атат. Мына ошол эл ишеним көргөзүп, бизге ишенип ушул жерге жардам аманаттарын жөнөтүп атат. Мына ошол элдин үмүтүн, элдин ишенимин актайлы, ошол элге шерменде болуп калбайлы, чыныгы муктаждарга ийгиликтүү тапшырып алайлы. Ушул ишибиз аягына чейин сонун чыгып алсын. Эч качан бир шерменде болуп калбайлы деп чындыгында ушундай ойлор бизди мындай айтканда кээ бир уйкуларыбызды дагы бөлүп келет. Кудай калса тапшырып алабыз деген жакшы ниет бар, үмүт бар. Эми эл колдоп турса тапшырабыз сөзсүз. Кыжалатчылык ошол бир гана.
Анан кийинки дагы жумуштарга ушул комплексте көп жерлерге салсак деген гана максат, ниет. Мына ушундай. Достор, туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Байланышкан инсандар көп, жардам берем деген инсандар көп. Кече Ошто жүрсөк, бир агаларыбыз адрестерди сурап, союш алып барайын дедим элем, кой алып барайын дедим элем. Дагы бир туугандарыбыз байланышып, дагы бир нерсесине жардам берейин дедим элем деп ушундай байланышып, жардам сурап, жардам берем дегендер Кудайга шүгүр. Мына кече Русландыкы уже үй жабылды элек. Ал жерде уже тинике чатыры бүттү. Үйдүн үстү тура эле. Ал жерден деген пластиковый айнектер маселеси чечилди. Кудайга шүгүр, көрдүңүздөр, ушинтип ишке тутат. Бул жер дагы ошондой. Бул жерде азыр бизге эң азыркы күндөгү жумуш, урматтуу достор, усталардын акысы. Азыр мен айттым элем го, бул жерде 1,5 миң квадраттан ашык шваг менен стяжкасы бар. Мынакей, урматтуу достор, бунун баасын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен баасын айтпай эле коеюн. Минимальный баасы 100 сом менен 200 сомдун ортосу болуп калат. Ар уста ар кандай шыбайт. Бул жерде минимальный шыбачат усталар. Мына эсептеп көрүңүздөр, кеминде бул жерде бир 150 миң 200 миң сомдукка жакын ушу усталар. Ишо бул жактагы иштеп аткан усталардын дагы акысы бар. Ушуларга карыз болуп калбайын, ушулардын бир нараазычылыгын алып калбайын деген гана дагы ойлор бар. Элибиз колдоп турган болсо бул дагы иш бүтөт. Көп сүйлөп койдум окшойт достор, бандай бардык нерсени жүгүмдүү эле сиздерге арманыбызды айтып эле баяндай кылып аткандай болуп атам. Эгерде туура эмес түшүнбөңүздөр, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Болгону бул жерде жүрүп аткан иш боюнча сиздерге маалымат берип атам. Бул жерде иш сонун кетип атса, бардыгы жакшы экен деп ойлобоңуздар. Бул жерде фонддун бюджетине 1 сом, мисалы, каражат жок, аманат жок. Фонддун бюджетинде акча жок болсо дагы элибиз улам колдоп, элибиз улам тамчылап салып аткан жардамдар менен ушул иштер жүрүп атат. Улам чогулганда усталарга беребиз, улам чогулганда материалга беребиз, материалдарды карыздарга алып келебиз, ушинтип иш болуп атат. Кудайга шүгүр, иш токтогон жок бирокчу. Туурабы? Мына ошон үчүн иштин алдына келе мына иштер занят кылып коюп атпайбы? Мына тиникеси уже бир агабыз алып беребиз деп занят кылып койду. Эртең жыгачын алып беребиз деп дагы бирөөсү чыгат. Дагы эртең бирөөсү чыгат, мен паровойун кылып берем, ушул жерде 9 үй бүлө жашаса, ошол 9 үй бүлө кышта жылуу жашаса экен деп, ал паровойуна да эртең спонсор чыгат, карап туруңуздар, Кудай кааласа. Айнек пардаларына дагы спонсору чыгат. Эми чыга берет бул жердечи. Детский площадканын, жаш балдар ойной турган детский площадканда бир бала былтыр кылып берем деген. Ал дагы карап отурат. Кыскасын айтканда иш ушундай. Акырындык менен кете берет экен. Ниетке баглык экен, ниет жакшы болгон болсо, иш кете берет экен. Ушундай достор, туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, күндө сиздер менен бул иш боюнча бөлүштүргөн аракет кылабыз. Эң башкысы, материальный колдогону каражат жок болсо өзүңүздөрдү мажбурлабаңыздар. Жок дегенде моральный колдоп туруңуздар. Башкаларга ушул видеолорду бөлүшүп туруңуздар, Ассаламу алейкум.